Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул мен Темирбек Тимур Сабырбеков, Афган согушунун ардагери. Кезектегидей эле сиздердин астыңыздарга чыгууга туура келип атат. Анткени жакында эле урматтуу президентибиздин ошо журналист Али Токтогоновго берген маеги боюнча менин өзүмдүн жеке оюм эң жогорку деңгээлде баардык суроолорго жооп берди. Медалдын эки бети болот. Ошону кээ бирөөлөр мындай башкача анализ кылып, башкача бир мындай вывод чыгарып, өзүнүн жеке ойлорун айткысы келип атат. Бирок тереңирээк ар бир сөзүн карап көрсөк, жөнөкөйлүк баардык нерсени болгондой айтып атканды, ошо мен аябай мындай ишенич жаратты да. Эми бирдемени бир жерден мындай ар бир сөздөн мындай кыйтык таап или мындай жаман нерселерди табыш оңой эле. Ошондуктан менин өзүмдүн жеке оюм жакшы ойлорубуз менен, жакшы ниетибиз менен мынакей президентибиздин өзүнүн жөнөкөйлүгүн көргөзүп, астыга болгон умтулуусун көргөздү. Баардык жанагындай жаман нерселерге, жаман ойлорду айтып жүргөндөрдүн баарына тең мындай чекит койду деп ойлойм, точканы койду да. Эми биздин оюбуз, менин жеке оюм астыга умтулуу. Мындан ары дагы өнүгүп, элибиз жакшы жакка барууда. Элибизде тынччылык болсун, Кудай буйрса баардык жакшылыктар астыда. Мынау жакында келе жаткан мына көчмөндөр оюну, ШОС, мынакей эми 31-нде Кудай буйрса чоң эгемендүүлүк күнүн белгилейбиз. Стадион арена ачылган жатат, чоң 50 миңден ашык киши бата турган. Мунун баары сүйүнүч да. Ушуга биз жакшы маани коюп, көңүлүбүздү көтөрүп, астыга умтулушубуз керек. Эң негизгиси бизде тынччылык керек. Айтарым, алга Садыр Нуркожоевич Жапаров, алга Кыргызстаным. Чоң рахмат, урматтуу элим.